өз алдынча дарыланган бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, оорусаңар барып шифасын издегиле деген. Тауып ал кезде доктор табыптар бар эле. Эми азыр андай табыптар Аллах билет, барбы жокпу билбейм, бирок ушул докторлорго барып ден соолугун ар бир адам жекече көрсөтүп, ошого анан кеңешин алып бир иш кылса, анда бул жасаганы өтө жакшы болот, сүннөткө ылайык болот, ден соолукту сактагандыгына аманатчыл болот, Аллах берген ден соолукту. Анан өз алдынча дарылана бербеш керек. Бирөөдү көрсө кызылча жеп жүрөт, не болду? Кызылча ден соолукка пайда экен, канды көбөйтөт экен. Мүмкүн сиздин башка жериңизге зыян. Ким айтты сизге? Мен теледордон көрдүм. Ошондуктан эми азыркы заманда Аллах таалам кичине кеңирчилик берген. Ар бир адам мүмкүнчүлүгү бар барып дарыланганга, ар бир нерсени өз аты менен атап, ар бир нерсени өз жолу менен иштетсек, ошондо гана туура болот. Динди дагы ушу сакалы бар